Эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз программабызды түз эфирде улантабыз. Азырдагы студиябыздын ардактуу меймандары келди. Учурда Кыргызстанда бир маданий иш-чара чоң бир жогорку деңгээлде жигердүүлүк менен өтүп аткан учуру дал ушул иш-чара тууралуу кеп кылалып атабыз. Эске сала кетсек, 7 октябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген мамлекеттердин 17 жаштар Дельфи оюндары салтанаттуу ачылды. Бүгүнкү күндө жергебизде чоң майрам болуп, бул саамалык уланууда. Ооба. Мына ушул саамалыкты биз кененирээк кеп кылуу үчүн студиябызга меймандарыбызды чакырдык. Кыргызстандын атынан уюштуруучулар жана ошондой эле ардактуу конокторубуз дагы чет өлкөдөн келген. Азыр биз тааныштыралы. Улуттук маданий борборунун аймактарда эл чыгармачылыгын өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Шералиева Нарынкүл Жумамединовна. Жана ошондой эле Өзбекстандын Ташкент шаарынан келген ардактуу мейманыбыз Гилер атындагы Республикалык улуттук аспаптар мектебинин бөлүм башчысы Баксияр Абдрахманов агайыбыз келип отурат. Кош келипсиз агай, кутмандыңыз менен. Жана ошондой эле Фергана искусство мектебинин өкүлү Шакиров Атабек мырза келип отурат. Кутмандыңыз менен. Кыргызстанга кош келдиңиздер. Шуак болейин. Канчанчы жолу келишиңиздер Кыргызстанга? Кыргызстанга биринчи марта келдим. Жагып атабы? Жакшы. Сиздин Кыргызстан кандай сизге? Мында биринчи марта келишим, жуда жакшы. Жакшы. Биз азыр ошол мамлекетибиздин улуттук каналында отурабыз. Кош келдиңиздер төрүбүзгө деп дагы бир жолу айта кетели дагы. Ошол эфир аркылуу жалпы телегөрүүчүлөргө иш-чара жөнүндө маалымат берели. Сөз башынан болсун, Нарынкүл Жумамединовна, ошол иш-чаранын багыттарына токтолсоңуз. Жакшы, рахмат. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Ошо 6-нан 10-на чейин биздин Кыргызстанда 5 күн бизге майрам тартуулап аткан ушу Дельфи 17-чи Дельфи жаштар Дельфи оюну болуп атат. Ушуга 10 номинациядан кароо сынактар өтүлүп атат. 7 локацияда болуп атат. Ошолор менен кичине тааныштырып кетсем болот да. 10 номинация дегеним бул фортепиано, скрипка, академиялык ырдоо, жеке элдик ырдоо, сүрөт, көркөм сүрөт, кол өнөрчүлүк, элдик бий, үйлөнмө аспаптар жана элдик аспаптар. Булар 10 номинация, бирок 7 жерде, 7 локация деп коебуз, 7 жерде өтүп атат. Айта кетсек, фортепиано кароо сынагы Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинде өтүп атат. Ал эми скрипка менен эстрадалык ырдоо 2 номинация Калым Молдобасанов атындагы улуттук консерваториясында өтүп атат. Академиялык ырдоо менен жеке элдик ырдоо Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтүлүп атат. Ал эми изо менен жана кол өнөрчүлүк Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде өтүлүп атат. Элдик бий Чолбонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореография окуу жайында болуп атат. Үйлөнмө аспаптар боюнча Мураталы Көрүнкеев атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайында өтүлүп атат. Ал эми элдик аспаптар Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп аткан учуру. Бүгүнкү күндө биринчи туру аяктап, бүгүн экинчи турун башталып атат. Экинчи туру кечүү, биринчи туру болуп өттү. Бүгүн болсо жана сүрөт көркөм Гапар Айтиевде уже жыйынтыкта болуп калат. Кечинде болсо экинчи турдун жыйынтыгы баардык номинациялар боюнча бүтөт. Анан кечинде буюрса жаңылышы болот. Сыйлык тапшыруу аземи. Сыйлык тапшыруу аземи мындай болот да, ар бир номинациядан ошо жерден эле өтүлөт. Өздөрү өтүп аткан мекемелерде. Ошо жерден эле өтөт. Анткени мен айта кетсем, бизде 715-тен ашык киши катышып атат. Мунун ичинен жалаң эле балдар 594. Бул уже 600 бала да. 600 баланы ошо камтыш деле оңой эмес экен. Булардын ичинен жюри 32 киши болду. Жюриге болсо Белоруссиядан, Россия Федерациясынан, Биг Барынан бар. Ошолорду айта кетейинчи мен. Алар жөнүндө азыр айталы, конокторго дагы сөз берели, ошол фестивалдагы сезимдер менен бөлүшөлү. Бактияр агай, кандай даярдык менен келдиңиздер Кыргызстанга? Бул фестивалдын сиздерге берген таасири, сезимдер кандай болду? Биз şu el asbablары боюнча
O'zbekistondan 5 ta o'quvchi kelib qatnashdi. Shulardan 3 tasi ikkinchi turga o'tdi. Abdan yaxshi. Hozir soat 9 da boshlanadi. Shunga kutib o'tiraman, shoshib o'tiribman. Tezroq bor ekan deb. Ha, nima bo'larki, tezroq borib eshitaylik shu dedi. Lekin bu o'quvchilarni bir-biri bilan tanishtirib, mana Turkmanistondan keldi, Ozarbayjondan keldi, hamma Turkiy davlatlardan keyin Rossiya, Belarus. Bular hammasi bir-biri bilan tanishdi, yaxshi aloqalari, muzikasini taniydi, milliy muzikasini taniydi, bir-biri bilan do'st bo'ladi, cholg'u qanaqa, har xil. Bizda misol uchun chang cholg'usi yo'q, Turkiy mamlakatlarning hech qaysisida yo'q. Bizda bor. Sizlarda misol uchun jitigen degan cholg'u bor, u bizda yo'q. Bularni o'rganamiz. Kelajakda bular hammasi bir-biri millatlarni bir-biri bilan aloqasini o'rnatishga juda katta yordam beradi. Lekin kelishimiz bilan Qirg'izistonda shunaqa yaxshi kutib olishdi. Tashkiliy ishlar juda zo'r. Lekin yosh qizlarimiz volontyor ekan, ular shunchalik hamma narsa taxt. Yotoq ham bizni yaxshi ijro etishimiz uchun shu konkursda yaxshi natija ko'rsatishimiz uchun hamma narsani tayyor qilib qo'yishdi. Tashkilotchilarga rahmat deymiz. Yaxshi. Бар болыңыздар. Siz aytqандай ошол tajriba almashuv үчүн, бирин-бири таануу үчүн, бир нерсени үйрөнүү үчүн абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп атат жаштар үчүн чындыгында. Атабек агай, сиз кандай ойлор менен бөлүшөт элеңиз? Бул фестиваль, бул конкурс кандай бир таасир этип атат? Bu hozir ustoz aytgandek, avvalo yosh ijodkorlarga juda katta maktab. Tajriba almashuviga, o'zini kelajakdagi ijodiy hayotdagi ijodiy yo'liga juda katta maktab bo'ladi. Shunday festivallar, shunday konkurslar, tadbirlar. Tashkilotchilikka keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi tashkillangan. Biz hammamiz xursandmiz, minnatdorchilik bildiramiz. Qanday kamchilik bor, hamma sharoitlarni qo'yib qo'yishgan, taxlab tayyor qilib qo'yishgan. Bizdan umuman tadbirga qatnashadigan qatnashchilarga ular eng yaxshi taraflarini ko'rsatish uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Biz hammamiz xursandmiz, yaxshi natijalar bo'ladi. Катышып аткан таланттарга кандай баа берип атасыздар? Өзүңүздөрдөн башка элдин таланттарына. Endi talantlar hamma joyda eng yaxshilari, eng çok zo'rlari kelgan. Hammasi yaxshi. Endi u jyurilar uni ichidan sortirovat qilib ajratib berishadi. Bu yerda kimdir zo'r, kimdir yuqorida, kimdir pastda yo'q. Hammasi yaxshi. Tayyorgarchilik yaxshi hammada. Juda yaxshi tayyorgarchilik. Aytaylik, teng. Shunda teng bir-biri. Endi bilayotganda jyuri bizni o'z muzikantlarda shunaqa gap bordi. Shuncha farqi bormi deydi. Shuncha farq toping deydi. Bal. Tavolmay qiynalasiz. Endi jyuri qiladi. Hozir bizga eng zo'r narsa har xil turkmanlardan, qirg'izlar bilan aloqa bor. Qozoqlar bilan aloqa bor. Bordi keldi qilamiz biz. Konkurslar qilamiz. Mana hozir turkman Ozarbayjonlardan telefonlarni oldik, aloqaga chiqamiz. Bizni yana yilga o'zimizning boshqa konkursimiz bor. Xalqaro konkurs qilamiz, shunga taklif qilamiz. Aloqalar o'rnatildi mana. Buni juda katta foydasi shu, eng zo'ri shu. Eng so'ng. Danakер сынак, Danakер фестиваль десек болот. Ооба, Нарынгүл Жумамединовна эми ушул калыстар тобун айта кетсек жакшы болот эле да, бир чети. Анткени ар бир номинацияга ошол чет мамлекеттен келгендер да кошулду да. Кыргызстандан бирден жюрилерибиз бар. Калгандары азыр тааныштыра кетейин. Фортепиано боюнча Дулов Владимир Андреевич, калыстар тобунун төрагасы, бул Белоруссиядан. Файзиева Мадина Мухиновна Өзбекстандан. Анан өзүбүздөн Сатылганова Венера Абакуловна. Скрипка боюнча Касейинов Дүйсен Курабаевич, Казакстандан. Өзүңүздөр билесиздер, Түрксойдон мурунку катчысы. Боднева Татьяна Павловна, бул Белоруссиядан. Анан өзүбүздөн Асаналиев Эрнис Умбарович. Ал эми эстрадалык ырдоо боюнча Земцов Петр Алексеевич, Россиядан, калыстар тобунун төрагасы. Тажинов Бахыт Рахимгалиевич, Казакстандан. Анан өзүбүздөн Сарлыков Рафаэл Тагайбекович.
Академиялык ырдоо боюнча Ибраев Анарбек Адылович Калыстар тобунун төрагасы, Желтургузов Азамат Кайратович Казакстандан жана Бекбаева Асель Амангелдиевна Кыргызстандан. Жеке элдик ырдоо боюнча Сертеков Нуржан Орунгалы уулу Казакстандан, Асаналиев Токтобек өзүбүздүн Кыргызстандан, анан Саванова Татьяна Ивановна Россиядан. Көркөм сүрөт боюнча Курманов Таалай өзүбүздүн Кыргызстандан, ошо Калыстар тобунун төрагасы бул киши дагы, Гагаузов Сергей Владимирович Россиядан, Якмыров Овезгелди Дангатарович Түркменистандан келишти. Демек узун тизме экен ошо. Узун тизме, ооба. Ошондуктан биз аягына чейин окубай баягы. Жок, бирөөнү айтып бирөөсү айтылбай калса туура эмес болуп калат. Убактыбыз аз калды. Азыр Эсекеев Абдиракул Нажимадинович бул Казакстандан, анан Россиядан Деревягин Юрий Григорьевич, Карчевская Белоруссиядан, и бизден Латыпов Эрик Вильданович бул элдик бий боюнча. Үйлөмө аспаптар боюнча Гараюсифли Азиз Яшароглы Азербайжандан, Шалтакбаев Чоробек Жетимишевич бизден, Друтин Леонид Борисович Россиядан. Эл аралык деңгээлдеги иш-чарага ушундай баягы көз салып, калыс баасын берген калыстардын тизмеси болду. Ооба. Анан бул эми 7 номинация, 10 номинация болуп атпайбы? Бардык айтып кетпедимби? Бул бизден Азербайжандан, Белоруссия, Казакстан, өзүбүздүн баягы биз Кыргызстан болуп аткандан кийин бизден немелерибиз, катышуучуларыбыз көп. Жакшы. Улутту улут катары сактап, улут катары тааныта турган бул элдик аспаптар, Анан ушул сиздерде Өзбекстанда эл аспаптарына кандай көңүл бөлүнүп, келечек муунга жайылтууга кандай иштерди аткарып атасыздар? Улуттук аспаптарыңыздар жөнүндө дагы кошуп кетели. Биздин аспаптарыбызда чаң деген чалгуубуз бар. Чөп bilan çalınadi. Biz sizlardagi жетеген çalg'usiga to'g'ri keladi. Bir Baxtigul degan o'qituvchi bor. Shu kelib shu changni o'rganaman. Toshkentga borib o'rgansam maylimi? Keling, marhamat. Shuni biz Qirg'izistonda tadbiq qilamiz. Qirg'iz bolalariga ham o'rgatamiz. Men aytdim, bizga жетегенni olib keling, biz жетегенni bolalarga o'rgatamiz. Chunki bu hammasi turkiy millatlar bir-biri bilan albatta shu aloqalarni o'rnatgandan keyin cholg'ularni ham o'rgansa, asboblarini yaxshi bo'ladi. Shu foyda bizga shu bo'ladi. Shu жетеген аспабы боюнча дагы бизден ошо жетекчи мугалимибиз өзү дагы барып окуп келип, анан ушу балдарга жаңыдан үйрөтүп аткан мезгили 3-4 эле жыл болду бизге үйрөнгөнүбүзгө деле, алып келгенине деле. Буюрса көбөйөт. Чоң рахмат анда. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Бар болуңуздар дагы бир жолу бул сынак, бул конкурс эң жогорку деңгээлде аягына чыксын дейли. Буюрса катышуучуларды, жеңүүчүлөрдү да чакырабыз. Эмес урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктап атабыз. Ага чейин биз WhatsApp номерге келген билдирүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарып коелу. Өзүнүн катын өзү алган көрөрманга биз белегибизди берсек деп турам. 98-12 менен аяктаган абоненти бүгүнкү белекти сизге ыйгаралы дедик. Анткени өзү 24 күн мурун жазган катын кийин кайра өзү алган экен почтадан. Жакшы. Куттуктайбыз сизге, биз Сармерденге чакыруу барагын ыйгарабыз. Ал эми атайын убакыт бөлүп жакшы көзүрмөмдөрүн эстеп билдирүү жазган баарыңыздарга рахмат айтабыз. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр көңүлдүү болсун.